Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы достук мамиле бекемдөөдө. Учурда эки өлкөнүн өкмөттөрү бул жаатта тыгыз иш алып барышууда. Азыркы тапта аталган өлкөдө жумушчу сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Венгриянын улуттук экономика министри Мартон Нац менен жолугушту. Анда алар эки мамлекет башчыларынын колдоосуна негизделген кызматташтык динамикалуу өнүгүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери, анын ичинде Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгүнүн алкагы талкууланды. Фонддун алкагында долбоорлорду биргелешип ишке ашыруунун артыкчылыктуу багыттары болуп айыл чарба жана энергетика тармагы саналат. Буга байланыштуу кыргыз тарап даярдаган долбоорлорду карап чыгууга Венгрия тарап менен макулдашууга жетишилди. Тараптар Кыргыз-Венгрия өнүктүрүү фондунун уставдык капиталын 34 миллион долларга көбөйтүүнү эске алуу менен анын ишмердүүлүгүн кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңири талкуулашты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын соода компаниясы ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү чөйрөсүндөгү кызматташуунун келечеги талкууланды. Мындан тышкары Данияр Амангелдиев эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү боюнча мындан ары биргелешкен системалуу иштерди жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Тараптар Кыргызстандын жарандарын Венгрияда ишке орноштуруу маселелерин талкуулашты. Өз кезегинде Мартон Нац Кыргызстан Венгриянын досу экенин белгилеп, венгриялык тарап эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана биргелешкен өз ара пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга багытталган демилгелерди ар тараптуу колдоого даяр экенин билдирди.